Үй алам десең чымчык да кошо дуа кылат дегендей, Кыргызстан шундай өнүгүп өсүп атканына абдан кубанычтабыз. 350 квадрат метр болгон. Ошондой эле биринчи, экинчи этажда отдельный санузел, джакузилер менен кошо жасалган 12 бөлмө, сапаттуу, эң сапаттуу материалдар менен салынган үй сатууга чыкты. Короодо бассейнге, жашылдандырууга, 2 авто унаага дагы даяр местасы менен кошо 210 000 доллар. Дагы сүйлөшүү, өтө жакшы сүйлөшүү, жана ошондой эле квартираларга дагы алмашуу жолдору болот. Муну сөзсүз түрдө жолдошуң менен, кыялданган досуң менен, бир тууганың менен, ата-энең менен бөлүшүп кет. Бул да бир күнү сенин үйүң болуп калышы мүмкүн. Заря базарынан өткөндөн кийин ушул көчө менен да тарап менен кире турган болсо болот. Военный Антоновка Ынтымак көчөсү 9 дарегинде жайгашкан. Мектептерден эле көйгөй жок. Эле көзүң тое тургандай укмуштуудай керемет үй чыкты достор. 4 сотук жери, ошондой эле 350 квадрат метр болгон. Жаңы салынган жана эң сапаттуу материалдар менен колдонулган. Сырт тарабын өтө турган болсо ушундай песка блок менен тозулуп, евро дарбаза коюлган. Азыр ичин көрсөтөлү. Андан кийин ушундай 5 таш кымбат баалуу брусчаткалар оң тарапта ушундай жашылдандырууга жанагы ошондой эле бассейнге дагы балатларга мына сол тарапта дагы атайын месталар калтырылган. Навес ушундай толугу менен автоунаа, 2 автоунаа кенен бата тургандай места бар. И сол тарапта мына өзүңүздөр көргөн жаркыраган кереметтүү үй. Кошуна менен мыйзамдуу чектер сакталган. Кирпич менен колдонулган, сыртын базалит менен утепляйт этип, ушундай жидкий травертин менен өтө кымбат баалуу краскалар менен жасалган. Гарантиясы менен жана ошондой эле качествого дагы өтө баа бериптир достор. Лестницалар керамогранит, эшиктердин сапаттары өтө жогору. Киргенден сол тарапка, оң тарапка сапаттуу терезелер коюлган. Кыялымдагы үй сиздерди тааныштыра кетейин. Ошондой эле мынакей стеналары краскадан, полдору теплый пол жана паркеттен. Өзүңүздөр көргөндөй, жана ошондой эле келе берсеңиздер, сол тарапта, бул тарап кухня тарап, айымдардын эң сүйүктүү комнатасынын бири. Ошондой эле күн батыш тарабында ушундай чоң айнек бар, жана ошондой эле өзүңөрдүн табитиңерге жараша бул жерге жакшынакай кухня гарнитур коюп алсаңыздар болот. Оң тарапта өзүңүздөрдүн табитиңерге жараша кыргыз үй кылсаңыздар да болот, жана спальный комната кылып койсоңуздар да болот. Жана ошондой эле дагы бир оң тарапта өзүңүздөр көргөндөй каралачы, атмосфера жаркыраган, мындай көзүң тое тургандай комната. Ошондой эле эшиктен кире бергенде эле маңдай жагыңызда тарапта ушундай конок бөлмөсү. Бул бияктан конокторуңуздар тосуңуздар болот. Жана ошондой эле ага жанаша оң тарапта дагы бир бөлмө бар. Ушундай сонун дизайнери менен моющий краска. Эле сол тарапта бул жерде ажатканасы бар, бардык шарттар менен. Жана ошондой эле сол тарапта дагы санузел. Жана ошондой каралач керамограниттен жасалган таштан устанын бир ишине баа бериңиздер. Бардыгы теплый пол менен жупчулуу. Кабатка көтөрүлө турган болсок, мына бул жер айнектен сапаттуу, өзгөчө дизайнга, лестницага сапаттуу материалдар, жыгачтар менен колдонулган. Баа бериңиздер. Мына сол тарапта ушундай жаркыраган люстра. Экинчи этажда холго баа бериңиздер. Чынын айтканда, мына сол тарапта өзгөчө кылып жасалган джакузи коюш керек. Чек-чек даярдаш керек. Ар бир жасап аткан үйгө баа бериш керек. Өтө чоң эмгек кеткен. 350 квадрат метр болгон үй салыш оңой эмес, чынын айтканда. Бул жеринде бир бөлмө, сол тарапка өтө турган болсок, бул жерде да өзгөчө фасон менен жакшынакай дагы бир бөлмө достор. Андан кийин жанаша жайгашкан дагы бир чоң бөлмө. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын проектиси окшош. Бул жерде да чоң бөлмө достор, өзүңүздөр көрүп тургандай сапаттуу эшиктер коюлуп тур, атайын. Ошондой эле бул жерде алюминовый, пластиковый терезе ар бир эшикте ушундай колдонулган экен достор. Колокольниктер да өзгөчө сапат менен, өзгөчө өң менен коюлуп тур.
0778 010107 номерлерине түздөн түз өз ээлери менен байланышасыздар. Кыялданган досуңузга, кыялданган жубайыңызга, жолдошуңузга ушул үйдү бөлүшүп кетиңиздер. Бул үй сиздики да болуп калышы мүмкүн. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз. Лайктан баса кетиңиздер.